Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясы менен Өзбекстан Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын атайын багыттагы аскерлеринин биргелешкен атайын тактикалык достук 2023 сабактары жана тренингдери жыйынтыкталды. Эскерте кетсек, сабактар 20636 аскер бөлүгүнүн Эделвейс окуп машыгуу борборунда 23 июлда башталган. Бир жума ичинде биздин аскер кызматчылар өзбек коллегалары менен атайын тактикалык, ок атуу жана тоо даярдыктарын камтыган атайын багыттагы түзүмдөрдүн даярдыктарын үйрөнүшкөн. Ошондой эле байланыш, инженердик, сапёрдук түзүмдөр үчүн да атайын сабактар уюштурулган. Улуттук гвардиянын өздүк курамы донордук кан жана анын компоненттери жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык, ошондой эле ырайымдуулук жана муктаж болгондордун өмүрүн сактоо максатында кан тапшырды. Республикалык кан борборунун дарыгерлери аскер адамдарына адам өмүрүн сактап калуудагы ак ниеттүүлүк, камкордук жана колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдиришти. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы, коргоо министринин биринчи орун басары генерал-майор Эрлис Тердикбаев Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын аскер бөлүктөрүнө оперативдик талаа иш сапары менен болду. Анда ал аскер бөлүктөрүнүн күжүрмөн даярдыгын текшерип, аскер кызматчыларынын жашоо турмушунан жеринен кабар алды. Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын артиллериялык бөлүкчөлөрүнүн талаа жыйындары өткөрүлүп, анда артиллериялык эсептердин, взводдордун жана батареялардын курамында күжүрмөн ок атуулар жүргүзүлдү. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүндө жаңы сатылып алынган Ми-17 тик учагы менен түнкү учуулар жүргүзүлдү. Анда учкучтар практика жүзүндө түнкүсүн учуу чеберчиликтерин өркүндөтүштү. Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов Москва шаарында болуп өткөн эл аралык коопсуздук боюнча 11-чи Москва конференциясына жана Армия 2023 эл аралык аскердик техникалык форумуна катышты. Форумдун алкагында ал Россия Федерациясынын коргоо министринин орун басары генерал-полковник Александр Фомин менен жолугушту. 18 августта аскердик авиация күнү белгиленди. Кызматында ийгилик жараткан аскер кызматчылары коргоо министринин жана абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн командачылыгынын атынан грамота жана баалуу белектер менен сыйланды. Кыргызстанга Казакстан Республикасынын коргоо министри генерал-полковник Руслан Жаксылыков башында турган аскердик делегация иш сапар менен келди. Конокторду Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Эрлис Тердикбаев тосуп алды. Ошол эле күнү коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов казак коллегасы менен жолугушту. Жолугуш учурунда тараптар Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы аскердик жана аскердик техникалык кызматташтыкты бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча ойлору менен бөлүшүп, мындан аркы биргелешкен иштерди талкуулашты. 17 августтан 23 августка чейин 20636 аскер бөлүгүнүн базасында Кыргыз Республикасынын жана Казак Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн атайын операциялар күчтөрүнүн эрдик биргелешкен тактикалык атайын машыгуусу болуп өттү. Машыгууга 150ден ашык аскер кызматчылары жана 30га жакын атайын жана авиациялык техникалар тартылган. Анын активдүү фазасына эки өлкөнүн коргоо министрлери көз салышты. Тамга аскердик санаториясынын базасында Манас эпосы, аскер өнөрү заманбап контексти темасындагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Анда Манас эпосундагы аскер кызматынын орду, наамдар, улуттук кийимдер, жаштарга тарбия берүүдө Манас эпосунун орду аталышындагы докладдар окулуп, эпостагы аскер өнөрүнүн аспекттерин изилдөө маселелери талкууланды. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскердик контингенти биргелешкен стратегиялык оперативдик күжүрмөн боордоштук 2023 машыгуусуна катышуу үчүн Беларусь Республикасына барды. Машыгуу 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин өтөт. Абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн аймагында Ми-8 МТВ тик учагынан парашют менен секирүү окуп машыгуулары болуп өттү. Ага 52-806, 23-565 аскер бөлүктөрүнүн өздүк курамы катышып, аскерлер 600-800 метр бийиктиктен секиришти.